Үйүңүз мешіттің жанына жақын боло турган болсо, үйдө азан айтуунун өкүмү кандай? Эгерде азандын үнү үйгө жете турган болсо, ошо жетиштүү болот. Үйдө азан айтпастан ошол азан менен кооматын айтып окуй берсе болот. Эгерде азан үйгө угулбаган болсо, анда үйдө азан айтылат, кадимкидей эле аны дагы азан айтат десе, баягы адамдарга бир зыян бербей турган кылып айтыш керек. Себеби үйлөр адамдардын эс ала турган жерлери да. Мечиттер атайын бизге мечиттерге мүмкүнчүлүк берген, ошол жерде кыйкырып азан айтканга. Ал эми үйдө ошо өзүңдүн жамаатыңа гана айтасың. Терезени ачып алып, домдон 9-чу этаждан чыгып Аллаху акбар десең, анда адепке жатпай калат. Ал сен өзүңдүн жамаатыңа айтасың азанды. Демек үйүңдөгү азаның сага, балдарыңа, жамаатка барбай калган аялыңа, кыздарыңа болуп атат. Демек ошол үйдөгү адамдарга жеткиликтүү гана кылып айткан ошол сүннөткө ылайык болот. Бирок жамаатка барып окуган жакшы болот. Ал эми аялдар болсо азан айтпайт, коомат дагы айтпайт, бисмилла окуй берет. Себеби алардын жамааты жок. Алардын жамаат болуусу макрух болот. Алардын жамаат менен окуусу макрух болот.